Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ Кайгул программасы. Студияда мен Каныбек Санкариев. Саламатсыздарбы? ТВ Кайгул программасынын кезектеги чыгарылышы ушул жылдын жай айларында Ысык Көл областында даярдалган материалына арналмакчы. Айтсак, алгачкы иш Каракол шаарында башталып, жергиликтүү Кайгул милициясынын кызматкерлери менен биргеликте иш жүргөн. Каракол шаарынын Кайгул милициясы менен биздин чыгармачыл топтун ишинин башы мамлекеттик номуру жок жүргөн унаадан башталды. Жолдо бараткан Lexus үлгүсүндөгү унааны аркасынан ээрчип барып токтотушту. Бул унаанын транзиттик номуру бар экен. Катталгычакты ушул номер менен жүрүүгө уруксат. Бирок тартип сакчылар башка документтерин текшерип коелу дешкенде, айдоочу айым эмнегедир документ бергенин ордуна жолдошу менен телефон аркылуу байланыштырууну туура көрдү. Не oldu? Вот вам Anne çaplak koy. Çaplak koy. Lavaboya ne çaplak koy? Çaptaş gerek mi? Görsün için gelip gider. Номер yok. Çaptak mı bıraksın? Так не экспрессно. Слышно? Неге? Громкий окуңуз ким экен? Ким? СНБ. Кесем mi? Сүйлөшпөйсүң ол кетип атат. Ой, кетип атат ай. О. Presens документ биз бербейт. Вот сүйлөшпөйсүң мı? Документиңизди эле көрсөтүп койсоңуз болот беле. Алло. Eri oğlan çiçeği sesleri duyuyorsun. Алло. Олеке. Мен Нурлан. Nurlan. Айдоочу айымдын айтымында улуттук коопсуздук кызматында иштейт деген кишисине таянгандай анысынын жардамы деле кереги жок экен. Документтери жайында болуп турса да, эмнеге анысына чалып, тартип сакчыга телефон сунуп жатканы белгисиз. Кантсе да ошентип маселесин бүтүрүп көнүп калгандай элес калтырды. Бул жол тандабасты текшерүүгө токтотушканда баш ийбей кетип калууну туура көргөн. Андыктан тартип сакчылар аркасынан түшүштү. Ээрчип барып алыс кетирбей токтотушту. Эң кызыгы бул айдоочу токтотулган соңда эмне токтотосуңар деп нааразы экен. Тура токтойбуз. Документиңиз. Өзүм батпай келет ал дедек кызы чол эмне тозуп атасыңар? Кандай эмне түзөтөсүз? Документиңиз. Мен эмне күнөө кылып атам мен? Мен жок келди сөзүңүздө. Дедек машина момундай кысылып атса, очерден жантылашып тозуп атасыңар. Эмне тозуп атасыңар? Кандай эмнеге тозуп атасыз? Рейд болот. Рейд болот, ошон үчүн тозуп атабыз. Документтериңизди көрсөтүп коюңуз. Документиңизди көрсөтүп коюңуз. Келип алып мешиттер каңкылдатып. Тартип бузгандарды эмне кылбайсыңар? Келип алып астында мен нерв бузуп келаткан итакчы машиналарчы. Жол торошуп. Жол эле түп түз келаткан машиналар. Мен эмне кычып келатам мына. Түп түз келатып эле сиз тоссон токтобой кетесиз. Эмнеге тозуп атасыңар? Эмне себептен токтобой кеттиңиз? Эмне мен тагынып келатам мен азыр тештим мен. Сөйт бары күйүп турат. Мен шашып бардым жумушка жигиттер. Документ берип коюңуз. Күнөө күнү арага ичкендер тозбойсуңар. Эмне мындай? Жок, документ берип коесузбу? Документиңиз барбы? Машина свидетельствосы, өзүңүздүн айдоочулук көлүгүңүз. Бар. Айдоочулук көлүгүңүздү берип коюңуз. Айдоочунун да документтери жайында экен. Бирок алгач коопсуз курун тагынбагандыгы үчүн жана баш ийбестик көрсөткөндүгү үчүн протокол толтурулмай болду. Туура эмес жерге туруп алып биз деле тозбойбуз беки. Чын эле батпай келатат машина ошол жердечи. Жазып берип коелу сизге. Эмнеге жазасың? Жазбай эле койгум. Баш ийбестикке жазбабы? Ким жазбай эле кой. Сен өзүң сурадың го, бердим мына. Бердиңиз. Сиз эмне сураганда эмне бербейсиз? Ким берип коем кайра.
Протокол толтурулуп жатса да 1 айылданбыз деп жазба деп көрдү. Ага да болбогон тартип сакчыга анан бул айдоочу силердин үстүңөрдөн аңдыйм деп мүчүрүштүктөрдү табам деп коркутуп баштады. Bir жерден болса bir жерге сыктыра кашага табамдан. Кубалап жүрүп табам сылыкты карап тур. Чыпчын. Карап эле тургула чынында. Сени да тааныйм мен, сен да чыгам. Мен жа арак ичпесем, же тартип бузбасам эмне атасыңар, Я. Эмне токтобой кетесиз? Апкел. Эмне жүрүп аласыз? Апкел документимди. Апкел документимди. Эмне жүрүп аласыз? Ой, кармаба мени, тийбе мага. Эмне жүрүп аласыз? Тийбе мага деп атам мен сени. Эмне жүрүп аласыз дейм да. Жооп берип каласың чапканыңдын үстүнө. Мен чапкан жокмун сиз. Берип кой документимди. Жаздыңбы, жаз берип кой. Эмне үчүн тартип бузбаган кишини минтип атасыңар? Мен да арызданам айтып коеюн. Арызданыңыз эми, сиздин укугуңуз алчы. Эмнеге тозбойсуңар? Арак ичкендер тозгула, тартип бузгандар тозгула. Түз кетип бараткан кишини эмнеге тозуп атасыңар? Байка берип коюңуз документтериңизди. Эмнеге тозуп атасыңар? Жүрүгүлө, давай, жасагыла, жасап чыгарды. Мен да аягына чыгам, силер да аягына чыккыла, давай. Чын. Эми аягына чыкканда Каком основании тозуп атасыңар? Мен эмнеге тозуп атасыңар? Мен эмне кылдым мен силерге? Төптү жолум менен келатамбы? Эмне кубалап келип атасыңар? Эмне тозгон учурда токтойсуз. Толтура машина турат. Кимди тозуп атканарды мен каяктан билем мен? Тозгон учурда эмне токтобой кетесиңер? Сигнал берип. Жок, кимди тозуп атканарды мен билген жокмун мен. Мен белки бер жагымдагы машинага сигнал берип атам. Бер жактагы машина жөөлөп атат меничи. Башка машина жок. Сиз эле болчу. Документтериңиз берип. Кем газетте жол аласыз. Жок, давай. Эмне кылдың? Мен аягына чыгайын, чыгам. Эмне? Чыкыр. Протоколдун түзүлүшүнө да тоскоол жаратып алышып отуруп, анан бул айдоочуга түшүндүрүү мүмкүн болду. Жошуй түшкөн айдоочу анан протокол менен да макул болуп берди. Мындан чыгып эле анан мамлекеттик номуру жок жүргөн унаанын алдынан чыгышты. Айдоочунун айтымында унааны жаңы сатып алып, алдыңкы бамперин оңдоого берип койгон. Эмнеге артына салып коюңуз? Жаңы сатып алгам, мурун хозяиндер чийилген жерлери бар экен. Бамперлер кайда? Ошо столго жасаткан эле. Протокол жазып берип коелу сизге. Бул унаанын айдоочусуна ордун протокол толтурулуп, мамлекеттик номурун көрүнүктүү жерине тактырып анан кое беришти. Кийинки текшерүүгө токтотулган жол тандабастагы тартип сакчынын токто деген буйругуна сигнал басып кетип калды. Кайгуулчулар аркасынан түшүп ээрчип барышты. Анан биринчи эле светофордо токтотуп текшерүүгө алышты. Эмнеге токтобой кеттиңиз, токтоткон ушул. Шашып бараттым. Токтоп айтып кетсеңиз болот беле? Айдоочу күнөөсүн мойнуна алып, ага протокол толтурулду. Анысы менен таанышкан соң макул болуп, колун коюп берип анан кетти. Кийинки айдоочунун унаасынын терезелерин караңгылатып алган деген шек менен Каракол шаарынын базарын тегерегинен токтотушту. Тонировкаңыз бар экен, Терезелерин караңгылатып алып, анысын көрүшпөсүн деп түшүрүп алып жүрүптүр. Андыктан текшерип, тартип бузуу тастыкталгандан кийин протокол толтурулду. Ал эми терезелерин ордунан тазалап берүүнү өтүнүштү. Мамлекеттик номуру чүйгө катталып, 77-23 болгон Honda Odyssey үлгүсүндөгү унааны Каракол шаарынын четинен текшерүүгө токтотушкан. Бирок айдоочусу алыс барып токтоп, жөө бараткан тартип сакчыларды көрүп качып кеткен. Тилекке каршы тар көчөлөрдү аралап кеткен унааны таба алышкан жок. Документи жок болчу, ошон үчүн алышар экен.
Ошентип текшерип коюп мен айтпадым Болду тура тура. Өзүбүздүкү деп кой берип койгон тартип сакчы ишин улантып, мамлекеттик номуру жок жүргөн унааны текшерүүгө токтотту. Албетте бул жолкусунда айдоочунун айткан шылтоолоруна көңүл бурган жок. Тартипке ылайык айыпына токтотуучу жайына барат деп урулум башкарган отурду. Кайдан чыла коюш? Номер кайда? Номер түшүп калыптыр, ошо неме справкада алгам, справка алдым. Алло. Айдоочусу дагы бат эле баш ийген жок. Ачкычын бербей ар кимге чалып жардамчы таба албай калганда гана тапшырып берди. Сен бер кылып ача берип койчу. Унаасы мындан ары айыпына токтотуучу жайына жеткирилип камалды. Ал эми айдоочуга протокол толтурулуп жатканда буга чейин айдоочусу чалып жаткан жардамчылары да жетип келишти. Башка эле статьяны коюшту. Тартпайлы койчу, кайра тартасың го деп. Ой, койчу келе. Камераны өчүр. Бирланды. Камераны өчүр сал. Ой, бирлан. Камераны өчүр сал. Ой, эми уял отасың, кел жаз. Өчүрүп койсоңчу камераны. Ой, көрүнбөйт да ошончо биз атам. Фонарик билет, кел. Фонарик берчи. Мен да тартып алдым. Иә. Мен да тартып алдым. Если келип сүйлөшсөңөр анда тартам да. Борбосуңар тартпайм. Силер ишиңер жок да. Кел кал. Бөгүндө тешим өчүрүлүп кой да. Өчүрүп койсоң мен. Жок, азыр бияка айтып атпайм, түшүндүрүп коеюн алдын ала. Келе турган болсо тартам. Аябай подарка берем сага. Подарка бербейт, ишим ушундай да меники. Жок, ишим ошондой экенин билем эми. Ой, ашык сөзү сүйлөп бересиң. Бирок, өчүрсөң кол койбой. Анда койбой эле. Көңүлү койду. Бул уна таныш билиштерге карабастан камалды. Ал эми биздин бүгүнкү ишибиз дагы муну менен жыйынтыкталды. Тарап жатып анан биздин чыгармачыл топ унаасына отуруп кетеринде буга чейин өзүбүздүкү деп кой берип койгон тартип сакчы тасмасын сатып алайын деп көрдү. Албетте эфирден көрүп жаткандай бул аракети текке кетти. Жок, байке. Жок. Кереги жок. Рахмат. Менде баары жетиштик. Жок, баары жетиштик. Рахмат. Иә. Жок, өчүрүм деп айткам. Жок, байке. Койчу азыр. Байке, жок, анда жөнү басып кетейин мен анда. Жок, баспайда. Жок. Жок. Жакшыларыңыздан. Мен жакшыларым. Жакшыларыңыздан спокойно. Жок, Сиздин ордуңузда да жатыңыз. Бүгүндөн эмес, эртеңде де бүрсүндөрү экөөбүз бет алышып. Ооба, чындап. Мындан да бир тууган болобуз. Ошончун айтканда. Бир тууган болобуз мындандачы. Мындан. Карапайым кишини андан көрүп кое берсеңиз, кичине мейли дейм. Алышкага келиптилер болсо. Чок. Байке, уруксат берсеңиз. Алдыда жол эрежелерине арналган чакан роликти сунуштайбыз. Велосипед тепкендер жеке коопсуздугун сактоо үчүн биринчиден шлем кийүүсү абзел. Анткени баш жаракаты көп учурда айыкпайт. Велосипед тепкендер төмөндөгү эрежелерди сактоосу керек. Биринчиден шлемди кийүү зарыл. Экинчиден велосипеддин эри тепкен адамдын боюна жараша бийиктигин тууралоо шарт. Караңгы учурда жарыктыктар сөзсүз колдонулушу керек. Шлем адамдын чекесине такай кийилиши керек. Велосипед тебүү учурунда жолдо кандай эрежелерди сактоо керек? Эгерде велосипеддин рулун оң кол менен кармаган ыңгайлуу болсо, анда сол кол менен төмөндөгү белгилерди жаңсап берсе болот. Оңго кайрылган учурда, солго кайрылганда, токтой турган болсоңуз. Эми ушул эле белгилерди велосипеддин рулун сол кол менен кармаган ыңгайлуу болсо, анда оң кол менен төмөндөгү белгилерди жаңсап берсе болот. Оңго кайрылган учурда, солго кайрылганда, токтой турган болсоңуз.
Велосипед тээп жаткан учурда уюлдук телефон менен сүйлөшкөнгө такыр болбойт. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык материалдарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.